алсыздык боюнча эркектер эмнеге бат бүтүрөт? Бат бүтөт. Бат бүткөнү бул өзү чувствительностька сезүүсүнө байланыштуу болот да. Эми жан үйлөнүп бат бүтүп атса, ал кийин өтүп кетет. Калыбына келет. Себеби мурда кийин неме кылынган эмес, чувствительность высокий, ал бара-бара ордуна келет. Анан бат бүткөндүн дагы бир себептери бар. Баягы сүннөткө отургузулбай калган балдар дагы бат бүтүшү мүмкүн. Бунда дагы головка постоянно жабык жүрөт. Ачылган убакыттарда ал жерде чувствительность жогору. Баягы ачылып жүргөндөгүдөй болбойт. Алар тез бүтөт. Ошон үчүн сүннөткө отургузуш керек убагында. Анан дагы бир немеси бар. Короткая уздечка деп коет. Кыска болсо, уздечкасы кыска болсо, лигаментотомия жасамайынча алар дагы тез бүтө бериши мүмкүн. Ушундай жолдору. Анан жыныстык катнашка даяр болбосо, айда жылда көп убакытта бир барса, алар, конечно, алар да тез бүтөт. Нормальный убактысы бар өзү. Ар литературада ар түрлүү айтат, бирок 3,5 минуттан 7,5 минутка чейин орто болуп эсептелет да. Орто. Анан аял менен кучакташып өбүшүп атканда эле ичине кирип кирбей түшүп калгандар да болот. Ал ошону действительно тез бүтөт десе болот. Ал психологический нерв системасынан ал баягы чувствительностьуна жетпей эле ал психологически даяр эмес, нервдик, эндокриндик деп коет, гормоналдык көп жактарына байланыштуу тез бүтүп калган. Аны уже врачка алып келип лечение кылыш керек андайда. Ошондой тез бүтүүнүн жолдору бар. Тез бүтүп калган себептери, то есть. Муну дагы врачка эле кайрылыш керек экен да, же үй шартында дагы? Үй шартындабы? Үй шартында эми билбейм, азыр көп дарыларды ичишип, тигинтип жүрүшөт, алардын баары эле эми зыян дегенге болбойт. Кээ бирлери жакшы жардам берет, кээ бирлери баягы кан тамырынын давлениянын көтөрүп ийсе, жүрөк оорусу бар болсо, кан тамырын көтөрүп, инсультка чейин алып барып калган учурлар болот. Эми аны дарыга шылтабайт, эми андай нерсени ушуну ичтим эле деп айта албайт. Дозасын билбей ичип алат. Албетте врачка кайрылып туруп, ошо иче турган дарысын деле канча ичиш керегин врач айтып берет. Элдик немеден дарылаган кишилер да бар, конечно, буну. Чөптөр менен, башка менен, тамырлары менен, андай чөптөр, дарылар да бар. Ошондо дагы акылдашып алыш керек да врач мененчи. Уролог менен, андролог менен акылдашып алган жакшы болот. Ошону туура айттыңыз, анткени азыр соц тармактарда аябай эле өзүн жардам кылышат да. Мисалы, ушуну ичсеңер тим эле күчтүү эркек болуп каласыңар деп. Ошонун баары пайдалуу дегенден алыс болуш керек го деп. Балдар да келет да, мечиттен алдым, тияктан алдым деп. Эми аякта аксакалдар, молдокелер кандай кылып дары берип атат экен билбедим. Мен өзүм ал жака көп неме кыла элекмин. Бирок ошондой ошол жактан дагы алып ичип келип атышкандар бар. Анан кийин ошо болбой атат, мурда жакшы эле деп терс таасирин тийгизип калгандар бар. Бирок ошол дары жакшы экен деп ичип жүргөндөр бар. Эми ар нерсе болот да.